Бирөөгө алданып калып, акчамды өндүрө албай жүрөм. Адвокаттан кеңеш алсам, сот аркылуу өндүрсөңүз болот дейт. Адвокат жалдаганга ушул учурда акчам жок болуп, өзүм эле сотко кайрылсам, сотто менин арызымды албай, 10 000 сом төлөйсүң дейт. Эми ошондо сотко дагы адвокатка дагы акча төлөшүм керекпи? Сиздин бул сурооңузду мен мындай түшүндүрөйүн. Сотко сизде акча сурабайт. Сиз сотко акча бербейсиз. Бул сизге ошол кеңсе кызматкерлери, сот кызматкерлери бул баягы мамлекеттик алымды төлөбөгөндүгүңүздү айткан болушу мүмкүн. Демек сиз 10 000 сом сураган болсо, демек сиз акча өндүрүү жөнүндө арызыңыз 100 000 сомду түзөт. Демек 10% деген бул 10% мамлекеттик алым төлөшүңүз керек болот. Демек 10 000 сомду сиз мамлекеттин пайдасына, жогорку ошол атайын сотко арыз берүү үчүн деп туруп банкка төлөсөңүз, ал жерден сизге атайын дүмүрчөк берет, төлөнгөн, нактылай акча төлөнгөндүгү жөнүндө. Ал дүмүрчөктү до арызга тиркеп туруп, андан соң сиз арызды тапшырышыңыз керек. Эгерде бул мамлекеттик алымды төлөгөндүгүңүз жөнүндө маалымат жок боло турган болсо, сот сиздин арызыңызды мындай кароосуз кайтарат. Демек, бул 2018 жылдын 1-январынан күчүнө кирген жаңы жарандык процессуалдык кодексине ылайык мындай норма киргизилген. Ал эми адвокат боюнча, адвокат албай койгонго ооба, сиздин укугуңуз бар. Адвокаты жок эле өзүңүздүн до арызыңызды берип, өзүңүзгө тиешелүү далилдерди мындай далилдеп, сот акыйкаттыгына жетүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Демек, жогоруда айткандай, сиз 100 000 сом өндүрүү жөнүндө берсеңиз, анын 10% 10 000 сом төлөйсүз. Эгерде мүлккө байланыштуу боло турган болсо, ошол мүлктүн баасынан дагы 10%. Демек, бул мамлекеттик алым төлөнүшү керек. Кыргыз Республикасынын жарандык процесси кодекси 102 берене мамлекеттик алым, мамлекеттик алымды төлөөчүлөр болуп тараптар, арыз берүүчүлөр, арыз, апелляциялык жана кассациялык даттануу бергенде талаштын предметине карата өз алдынча талаптарды койгон үчүнчү жактар саналат. 104 берене доонун баасын аныктоо тартиби. Доонун баасы төмөндөгүдөй аныкталат. Биринчи, акчалай сумманы өндүрүп алуу жөнүндө доолорду өндүрүп алынуучу сумма менен. Экинчи, мүлктү талап кылуу жөнүндө доолорду талап кылынып жаткан мүлктүн наркы менен. Үчүнчү, алиментти өндүрүп алуу жөнүндө доолорду 1 жыл үчүн төлөмдөрдүн жыйындысы менен.